Мекендешибиз Милан Садыкчан уулуна жасалган боор алмаштыруу операциясы ийгиликтүү өттү. Учурда Миландагы ага донор болгон карындашы да өзүн жакшы сезип жатат. Бул тууралуу Калыс медиага бейтаптын жакындары билдирди. Миландын карындашы палатага которулду. Милан болсо 2-3 күндө реанимациядан чыгарылат. Өзүн жакшы сезип сүйлөп жатат дешти бейтаптын жакындары. Милан Садыкчан уулуна операция 12 октябрда Индияда жасалды. Милан Баткендин тургуну, телеканалда оператор болуп иштечү. 2 баласын өзү тарбиялайт. Анын боор алмаштыруу операциясы үчүн кайрымдуулук концерттер уюштурулган. Соц тармакты болсо Миландын көз жаш төгө жардам сураган кызы ыйлаткан эле. Кыргызстанда жыл сайын 50дөн ашык адам боорун, 300 адам бөйрөгүн алмаштырууга муктаж болот. Бразилияда төрөттөн кийин комага түшкөн аял ымыркайына денеси тийгенде өзүнө келди. Ага чейин дарыгерлердин эч бир аракети жардам бербей жаткан. 28 жаштагы Аманда де Силва ай күнү жакындап калганда талмасы кармап ооруканага түшкөн. Дарыгерлер аялдын оорусу дагы тутуп калса, эне бала өлүп калышы мүмкүн деген жүйө менен тез арада операция жасашат. Бирок аялдын абалы оорулушуп, жасалма комага жайгаштырылат. Аял эсине келбей койгон. Медайымдардын бири энеге ымыркайын карматып көрүүнү сунуштайт. Наристесин бооруна койгондо эс учун билбей жаткан аялдын жүрөк согушу тездеп, көзүнөн жаш ага баштаган. Ушундан кийин Аманданын абалы улам жакшырып отуруп, 20 күндө ооруканадан чыкты. Мындай бат өзгөрүүнү биз таптакыр күткөн эмеспиз. Медиктердин баары сүйүнгөнүнөн ыйлап жатты, дейт медайым. Ош шаарында жубайлар Самат Айтиев менен Орозайым Назарбаева үйлөнүү тоюн өзгөчө өткөрдү. Түгөйлөр үлпөт сейилине жүк ташуучу унаалардан турган кортежде чыгышкан. Күйөө бала Самат Айтиев оор жүк ташуучу унаа айдайт. Кесиптеш достору ЗАГСка КАМАЗ менен чыгуу идеясын башында тамаша иретинде талкуулашкан. Элдеше кеткен жигиттер акыры өзгөчө той өткөрүүнү колдоп, жүк ташуучу унаалар менен үлпөт сейилине чыкты. Кыргызстандык жубайлар салттуу кортеждердин ордуна КАМАЗ, трактордо чыккан учурлар буга чейин да болуп келген. Акыркы кездери жаштар кичи автобус сыяктуу унаалар менен ЗАГСка чыга баштады. Ушул жана башка кызыктуу маалыматтарды биздин Калыс Чекит медиа сайтыбыздан да таап окуй аласыз. YouTube каналыбызга жазылууну унутпаңыз. Биз Facebook, Одноклассники, Twitter'да да барбыз.